Мындай суроода бул экинчи жолу узатылып атат да бул келишимчи. Анан 2021-ге чейин бүтөсө, анда ал инфляция кетип, баасы көтөрүлөт, ал ошол рискти ким алат? Ашча каражат чыгымдары. Урматтуу Абдывакап Мамадрасулович, Россия тарап менен келишимде биз болсо 200 миллион долларга чейин деп көрсөтүлүп атат. Сөзсүз эгер болсо бир валюта курстар боюнча өзгөртүүлөр болсо, бул таасирин тийгизет, бирок болсо бүт эсептөөлөр Россия тарап менен Крокус компаниясы бул Россия рубль менен болуп атат эсептөөлөр. Ошол рискти ким алат ашыкча болуп кетсе баалары 2021-жылга чейин? Башында келишимген баадан. Риск толугу менен Россия тарапта болот. Бирок болсо жалпы бизге бөлүнүп аткан сумма 200 миллиондон ашпаш керек. Эгер болсо валютный рисктер болсо, ал бул кызматтардын баасын көбөйтөт сөзсүз түрдө. Көбөйгөн суммага Кыргызстанга зыян тийбейби биздин бюджетке? Бул каражаттар 200 миллион негизинен Россия тараптан түз эле ошол компанияларга бөлүнүп берип атат. Бул республикалык бюджеттен өткөн жок. Анын ичинен 16 миллион доллар эле республикалык бюджеттен өтүп атат. Бул баягы маалымат системаларын даярдоого ал каражаттар республикалык бюджеттен түшкөн. Бул освоенный суммалар. Ушул өздөрү түз кургандарда баасы биз өзүбүздүн бюджеттен же башка донорлор менен курганга караганда 2-3 эсе кымбат болуп атат деп ошо чек ара посттор. Канчалык деңгээлде бул чындыкка жакын? В части завышения стоимости работы услуг именно по пограничной службе у нас информации пока так нет. Дастанбек Арыспекович, билген адам келгенде маселени аркага кайтарбайлыбы? Билбейт экенде булар жооптучу. Билген адам келсин, кайра бүгүн күн тартибинен чыгарып турайлы. Уруксат этсеңиз, Абдывакап Мен сунуш берип атам, туруп туруңуз төрага. Дастанбек Арыспекович, күн тартибинен чыгарып коелу да билген адамдар келсин бул маселеничи.